Мен атым Атабаев Асылбек. Biz etniski Kırgızбыз. Мына Аллахтың бұйрығы менен Мурғап районунан көчүп келип жашап атабыз ушу жерлерде. Biz Тажикстандын Толу Бадахшан автономий обласы Мурғап деген анын эски аты Нуркап. Келинчегим ооруп калып, бул жака көчүп келип 2 жыл болду. Дарыланып, балдары ушунда жашагандан биз ушунда келип жашап калдык. Эми Кудайга шүгүр, жаман эмес. Кайда барсаң боордош, кыргыз эл. Мында Кара-Балтага келип деле менен балдарым ушунда жашайт. Неберелерим бар. Азыр 7 неберем ушул жакта, Кыргызстанда, 4 неберем Тажикстанда, 11 неберем бар. Kırgızстанга келгенден кийин эле эң негизги проблема жашоо, турак жай, учет болуш керек. Анан көчүп келген адам даяр үй болбосо, бирөөнүн үйүнө барат, көпчүлүгү квартирант, көпчүлүгү келип талаада иштеп, поледе иштеп, акча табышып, ошо квартирада жашашып эле кайда кеткендер да бар да. Анан ошолордун учету жок эсебинен кайрылма көлүгүн алат дагы, ана просто бездействуйт да жатып эле калат документ. Эч кимге пайдасы жок. Аны учетко кое албайт. Паспортун столун көтөрүп барсаң, учетко койсоң, кайрылма действительно учет жок. Ошентип кээ бирлери болсо паспортко да тапшырышат. Указ чыккандан кийин паспорт тапшырышат, указ чыккандан кийин анда деле ошол проблема да. Кайра эле учетко койсоң, военный учетуң болсун, мындайың болсун дейт. Алар дагы учетко кое албай, бүгүнкү күнгө чейин кыргыз жаранын ала албай жүргөндөр миңдеген адамдар бар. Ошо кайрылманын статусун көтөрүп, баягы закондордо анча-мынча кемчиликтер болуп калганда, ошо кемчиликтерди оңдош керек. Бул удостоверение кайрылманы. Кайрылман көлүгү да мына келген ар бир жаран ушинтип кайрылман көлүгүн алышат. Алгандан кийин могу жеринде 1 жылга учетко коюп берет. 1 жыл срок берет да. Срокко бергенден кийин келип адам учетко коюш керек.